Кыргызстандагы билим берүү системасын түп тамыры менен өзгөртүү керек. Азыр Советтер Союзундагы мугалимдер болуп, кадрлардын жетишсиздиги байкалбай турат. Бирок 10-15 жылдан кийин так илимдер боюнча окутуучулар жокко эсе болуп калышы мүмкүн дейт билим берүү тармагында бир канча жылдан бери иштеп келе жаткан Бактыгүл Иманбек кызы. Менин деле азыркы алдыга койгон максатым ошол проблеманы өзүнүн ошол борборунда чок ортосуна туруп алып турган ошол жерде мыйзамдарды алмаштыруу, мына могул жерде могул мыйзамды алмаштыргыла, могуну кабыл алгыла, элде моундай проблема болуп атат, бул жерди ушул көйгөйдү чечкиле деп тура турган жерге барган чечпесе, бул на стороне мынтип отуруп тиге сунуштап, буга сунуштап, анан чырылдап кайра прямой эфирлерге чыга калып түшүндүргөндө бул эч майнап чыкпайт экен. Өзүнүн жеке менчик окутуу борборун иштетип келген Бактыгүл айым азыркы жаштар тилдерди жогорку окуу жайына тапшыруу максатында эмес, чет мамлекетке иштөө үчүн окуп жатканын айтат. Буга чейин билим берүүнү жогорулатуу боюнча бир канча долбоор жазып, бирок үнү бийлик ээлерине жетпей келген. Эми жаш талапкер Эл үмүтүт социал саясий партиясы менен биргеликте жогорку кеңештин трибунасында билим берүү тармагында төңкөрүш жасайт. Сыртынан караганда назик айым көрүнгөнү менен ичиндеги тайман бастыгы байкалат. Билим берүү тармагындагы көп реформаларды мен сунуштап, ошолорду кабыл алдыртып, ошолорду ишке киргизе алам деген неме менен кетип баратам да. Анан азыр дагы бизге жаштарга аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Буга чейин биз деген депутаттар кимдер боло алчу эле, акчаң болсо депутат боло алчу элең, таанышың болсо депутат боло алчу элең да. Быйыл ушундай бир программа түзүлдү. Партиялар өздөрү издеп калды го азырчы. Ким бизге келип кошулат, ким биз менен жогорку кеңешке барат депчи, мынакей ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен дагы өзүмдү бир сынап көрөйүн дедим да. Жаш экенине карабай бир канча ийгиликтерди жаратып келген Бактыгүл айым поэзия өнөрүнүн да ээси. Мындан тышкары өздүк мотивациялык блокнотун жазып чыгарган. Эми китеп жазуу үстүндө иштеп жатат. Өздүк тажрыйбасы аркылуу билим берүү тармагынын аянычтуу абалын көрүп, аны өзгөртөм дегенден ак эткенден так этет. Каарманы бул шайлоодо баягылар өтө турган болсо, анда Кыргызстанда мындан ары шайлоонун деле кереги жок дейт. Анын ураны натыйжалуу иш аркылуу элдин бийлик өкүлдөрүнө болгон ишенимин кайтарып келүү.